Тергөө судьясынын өкүлеттигине кылмыстык сот ишин жүргүзүүдө адамдар укуктарынын, бостандыктары менен заңдуу мүдделеринин сакталууна сот бакылауун Казакстан Республикасы кылмыстык процесстик кодексинде көзделген тартиппен жүзөгө асыруу жатады. Казакстан Республикасы президенттин 2018 жылы 10 кантардагы жарлыгы менен тергөө соттары курулган. Атырау каласынын мамандандырылган тергөө сотунда 2 судья 6 маман кызмет аткарады. Тергөө судьясы Казакстан Республикасы кылмыстык процесстик кодексинин 55 бабында бекитилген аракеттерди санкциялайды және осы кодекстин 106 бабы тартибинде келтирилген прокурордун кылмыстык кудалоо органдарынын іс-әрекеттері, әрекетсиздиги менен шешимдерине жасалган чагымдарды карайды. Соттун бир катар көрсөткүчтөрүнө токтолсак, 2024 жылдын 11 айында сотка түскөн мүлккө тыйым салууду санкциялоо тууралуу тергөө органдарынын 50 өтүнүш каттарынын 22-си, жасырын тергөө аракеттерин жүргүзүү боюнча 76 өтүнүш кат канааттандыруудан бас тартылган. Күзөтпөн ұстау бултыртпоо чарасын санкциялоо боюнча агымдагы жылдын караш айында сотка түшкөн тергөө органдарынын 51 өтүнүш катынын 30-ы, яғни 60%га жуугу канааттандыруудан бас тартылган.